Allah аны алуучуга дин кылып берген. Рахмат айтпайсың. Ал эми алуучунун да бир каалоосу бар. Ушул мага берип туруп эле мени кыйнабай эле кетип калсачы. Сиз мени каалайсыз, Алла, мен артынан эч ким сүйлөбөсө экенчи. Бирөө артыңыздан сүйлөсө сүйүнүңүз, эмне үчүн? Артта экен депчи. Ошон үчүн дин бул жашоодон сырткары нерсе эмес. Дин жашоо өткөрүүдүн жол жобосу. Атанын каалоосу баласынан эмне? Ар бир ата баласынан нени каалайт? Мага машина алып берсин, ажылык алып барсын, көмүр алып келсин. Жок, аны каалабайсыз. Сизде өзүңүздө бар машина. Аллах Таала ар бир адамдын каалоосун наркы адамга дин кылып берген. Мисалы, базарга барасыз. Сиз кардарсыз. Соодагерден эмнени каалайсыз? Ушул алдабаса экенчи. Аллах сиздин каалооңузду соодагерге дин кылып берди. Алдабагының деп. Сиз күйөөсүз. Аялыңыздан эмнени каалайсыз? Ушул айтканымды кылса экенчи. Аллах ошону аялыңызга дин кылып берген. Күйөөсүнө баш ийген, күйөө бул аялы үчүн бейиштин дарбазасы. Сиздин каалоо аялыңызга дин. Аялдын каалоосу эмне? Күйөөм кичине сылык мамиле жасаса экенчи, орой болуп, корс болуп, сөгүнүп, сагынбай эле мына сылык болсо экен. Аялыңыздын каалоосун Аллах сизге дин кылып берген. Хиярукум линисаикум. Пайгамбар алейхиссалам айтты. Эң жакшы эркек аялына сылык, жакшы, назик мамиле жасаган. Атанын каалоосу баласынан эмне? Ар бир ата баласынан нени каалайт? Мага машина алып берсин, ажылык алып барсын, көмүр алып келсин. Жок, аны каалабайсыз. Сизде өзүңүздө бар машина. Жок болсо жооп жетип аласыз. Көмүр жок болсо кык жагып кыштан чыгып аласыз. Балаңыздан каалооңуз эмне? Ушул балам мени ата макул, сиздин айтканыңыз деп эле ушул бала болуп берсе болду. Аллах каалооңузду балаңызга дин кылып берген. Атанын айтканы айткан деген. Эмне дин? Ошон үчүн дин бул жашоодон сырткары нерсе эмес. Дин жашоо өткөрүүдүн жол жобосу. Ооруган адам докторго барганда, оорудун каалоосу эмне? Ушу доктор бир соодагер болуп калбаса экенчи. Жок оорума дары сатып койбосо экенчи. Ушул бар ооруумду эле дарыласа экенчи деген ниетте барат докторга, көзүнө карап, жалдырап. Ошону Аллах докторга дин кылып берген. Келген ооруду кардар сымал карабай, муктаж сыяктуу карап жардам бер. Мына дин. Сурамчынын динин караңыз. Аллаху акбар. Бирөө сурайт сизге. Сурамчынын дини каалоосу эмне? Элдерден сураганда мен урушпаса экенчи, бербесе дагы урушпаса экенчи, урушуп, кагып, иштебейсиңби деп айтпай эле ушул бербесе жөн эле кетип калсынчы ушул деген ниетте сурамчылык кылып жүрөт. Аллах Таала эмне деген? Ва амма саила фала танхар. Сурамчыны көрсөң сен аны урушуп, кагып силкибегин сен аны. Бар болсо бергин, жок болсо не деп айтканың? Азыр жок эле анан ананыраак берейинчи. Каулун ма'руфу ва магфиратун хайрун мин садакатин ятбауха аза. Жакшы сөз менен кечиримдүүлүк садака берип алып туруп артынан сүйлөгөндөн абзел дейт. Ал эми сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, көңүлүңүз эмнени каалайт? Чынын айтканда, жакшылык кылсам не деп, ушу бир рахмат айтып койсо экенчи деген ниетиңиз болот да, жүрөктүн түбүнөнчү, чынын айтканда. Ошону Аллах наркы адамга дин кылып берген. Маллам яшкурин нас, лам яшкурилла. Бирөө жакшылык кылса, рахмат айтып, шүкүр айта албасаң, Аллага рахмат айта албайсың. Рахмат байке, Алла разы болсун, чоң рахмат, аябай жар. Кеде адам муктаж дагы болот, текебир дагы болот. Жардам берсеңиз, мен ушунча эле дегендейчи. Жок. Бирөө сага жардам берсе, рахмат айткын. Алла разы болсун. Алла сизге 1000 эсе кылып берсин деп айтсынчы деп каалайсыз да ичиңизден. Аны үчүн бербейсиз. Бирок жүрөктөгү каалоо ушул да. Алла аны алуучуга дин кылып берген. Рахмат айтпайсың. Ал эми алуучунун да бир каалоосу бар. Ушул мага берип туруп эле мени кыйнабай эле кетип калсачы. Аллах аны сизге дин кылып берген. Ва ют'имуна ат-та'ама ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Musulmanlar, imandуулар, сахабалар кедейге, жетимге, мухтажга жардам беришет, тамак аш беришет дагы не дейт? Иннама нут'имукум ливажхилла. Мен Аллах үчүн жасап жатам. Ла нуриду минкум жазаан вала шукура. Рахмат да кайтууңуздун, бир сыйлык да берүүңүздүн кереги жок деп кетсе, ал мухтаж адам канча сүйүнөт. Ой, жакшы болбоду, мени камерага тартып алып уят кылып бүткүл дүйнөгө шерменде кылбады деп. Бири-бирибиздин каалообузду дин кылып берген. Сиз мени каалайсыз, Алла мен артынан эч ким сүйлөбөсө экенчи. Ошону Алла бүткүл адамдарга дин кылып берген. Вала яктаб ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди гыйбат айтпагыла. Эмне үчүн? Ал каалабай атат артынан сүйлөгөнүңдү. Бирок эми андай болбойт да. Андай болбойт. Биздин каалообуз бар го. Мен артынан эч ким жаман айтпасын, мени эч ким жаман көрбөсүн, баары колдосун. Андай болбойт. Муса пайгамбар Аллахтан сурайт: "Ey Аллах, мени ушундай кылып койчу, артымдан эч ким сүйлөбөсүн, жамандабасын" десе, Аллах Таала айтат: "Муса, мен деле айтып атат го" деп, жок деп айтып атышат. Уулу бар деп айтып атышат. Дагы нелерди айтып, сени кантип айтпай, айтат сен деле. Кээ бир адамдар капа болот да, артымдан сүйлөйт, паландай деп жазыптыр, түкүн. Эмнеге жазбасын? Пайгамбарлар да айткан адамдар. Биз ким болуп калыптырбыз? Жазат, албетте жазат. Бирөө артыңыздан сүйлөсө сүйүнүңүз, эмне үчүн? Артта экен депчи. Аллага шүгүр. Ошого жасаган каалооңузду Аллах Таалам дин кылып берген. Оп оңой.